Эч кимге эч кандай жамандыгы жок. Баарыбыз билген Гапыр агай колуна тапанча алып, элдерди аткылап жүрөт дейт. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Мындай кылгандыгынын эң башкы себеби бул сүйүү. Мен сага айттым беле. Эмнеси болсо да чогулуңуз деп. А сен ишенген эмес. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ооба, Бактияр Шашымбаев буга чейин эле сүйгөнү үчүн өч алып, көп эле мушташып, керек болсо Марат Амираевке дагы каршы чыккан эле. Бирок ал тасма жарыкка чыгаар менен башка каргашалуу окуя болуп, мейс тасмасы анын көлөкөсүндө калып калган. Ликвидирован так называемый криминальный авторитет Камчи Кульбаев при вооруженном сопротивлении сотрудникам ГКНБ. Ошондон улам мына эми куш кармайбыз деген тасманын жаратуучулары бармагын тиштеп отуруп калышкан. Бирок бүгүн ал жөнүндө эмес. Нет. Аячы кинотасмасы 22 августтан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларын басып келатат десек болот. Тасма тууралуу кыскача айтсак, Бактияр Шашымбаев тасмадагы аты боюнча Арнис сүйбөйм деген кызды болбой эле зордоп сүйөсүң деп өзүнө тартат. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Ортодон мыйзамды дагы уруп ойнобой, болгон кылмыштарга барып, өз максатына жетүүгө аракет кылат. Эгерде сиз тасмада окуя ошентип эле түпүз өөрчүй берет десеңиз, Вот тебе! анткени тасманын жаратуучулары сизге күтүүсүз бир бурулуш даярдап койгон. Вот это поворот! Аны болсо эми барып өзүңөр көрбөсөңөр болбойт. Тасманын режиссеру буга чейин жалаң гана Жеңе, Кредитке келин, Сүйүү бул, Кайнене сыяктуу комедиялардын падышасы эле. Анан бир күнү эле ойгонуп, бетин жууп, менин жашоом комедиябы деген суроо берси керек. Ошондон кийин эле жок, мен эми драма, триллер тартам деп бир жылдан кийин көрөрмандардын назарына Аячы кинотасмасын тартуулап жатпайбы? Албетте, бул тасманы тартууга акыркы жылдардагы каргашалуу окуялардагы себепкер болгон. Мисалы 2018-жылы болгон Бурулайдын окуясы, 2021-жылы болгон Айзаданын окуясы, жана ошондой эле 2023-жылы болгон Асилдин окуясы режиссер Сапар Сайназаровду ойго батыргандагы ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту кантип токтотсок болот деген суроонун тегерегинде ой жүгүрткөн. Натыйжасында колдон келген эң күчтүү үгүт куралы кино аркылуу калайык калкка, өзгөчө эркектерге аял заты ыйык, аял затын сыйлайлы, зордук зомбулукту токтоткула деген оюн жеткиргиси келген. Ал эми ою ишке аштыбы, ашкан жокпу, кинотеатрлардан көрө аласыздар. Тасма сизге жактыбы, жаккан жокпу, өз оюңузду комментарийге жаза кетүүнү унутпаңыз. Сиздер менен KG Top 5 YouTube каналы болду. Көрүшкөнчө. Молдоке, сен азыр биздин экөөбүздү үйүңө кетесиң, же ишке кетесиң, танда.